Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан адабият кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Анда эмес 10 класс кыргыз тили сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз балдар эскирген сөздөр. Бүгүнкү сабактын максаты эскирген сөздөр жөнүндө кеңири маалыматтарды ала аласыңар. Тарыхый сөздөр менен архаизмдерди айырмалап, маанилерин чечмелей аласыңар. Эскирген сөздөрдүн кебинде туура колдоно алууга тарбияланасыңар. Архаизмдер же эскирген сөздөр. Эми балдар, эскирген сөздөр мурда кандай айтылып келген? Азыр биз ал сөздөрдү кандай колдонобуз? Мына ушул туурасында экранга көңүлүбүздү бурабыз. Биз самолетту көрүп турабыз жана поездди көрүп турабыз. Эски аталыштары айырплан, кара өгүз деп айтып келишкен экен. Карагылачы балдар. Эскирген сөздөрдүн колдонулуудан чыгып калган сөздөр булар. Айырплан, азыр биз учак, самолет деп гана эмне кылып келебиз, айтып келебиз. Кара өгүз деп айтпайбыз, Мына булар самолет, поезд деп айтылат экен. Эми балдар, эң биринчи ушул эскирген сөздөрдүн анан азыркыча айтылып калышы туурасында эмне кылалы? Экранга толук көңүлүбүздү буруп, угуп отуралы. Автобаян эскирген сөз. Азыр автобиография деп аталат. Өкмөт өнөрү, өнөр жай. Сынып, класс. Имла, орфография. Орфографияны билебиз балдар, Орфография туура жазуу эрежелери. Ажайыпкана, музей. Жай байлык, жеке менчик. Мына балдар, автобаян, өкмөт өнөрү, сынып, имла, ажайыпкана, жай байлык булар эскирген сөздөр экен. Булар архаизмдер же эскирген сөздөр болуп саналат. Балдар, архаизмдер дагы эскирген сөздөрдүн бир түрү. Бирок булар историзмдерден айырмаланып, биздин күнүмдүк речибизде кадыресе жашап, кеңири колдонулат. Мындай эски түшүнүктү туюнткан сөз өз маанисин башка сөзгө бошотуп берет дагы, мурунку маанисин жоготот. Архаизм грек сөзүнөн алынган, бизче которгондо эскирген сөздөр. Мурда тилде активдүү колдонулуп, кийин колдонулуудан чыгып калган сөздөр. Көркөм чыгармачылыкта сүрөттөлүп жаткан мезгилдин мүнөзүн, доордун реалдуу элесин берет. Эскирген сөздөр булар ар кандай себептерден улам өзгөчө сөздөрдүн тобу болуп саналат. Азыркы сөз колдонулган эмес. Алар эки топко бөлүүгө болот аларды. Тарыхый, тарых жана архаизм деп. Бул топтордун экөө тең бири-бирине окшош, бирок дагы бир олуттуу айырмачылыктары бар. Архаизм грек сөзүнөн алынган дедик. Бизче которгондо эскирген сөз дегенди берет. Мурда тилде активдүү колдонулуп, кийин колдонулуудан чыгып калган сөздөр. Архаизмдер. Көркөм чыгармачылыкта сүрөттөлүп жаткан мезгилдин, мүнөзүн, доордун реалдуу элесин, каармандардын тилдик бөтөнчөлүгүн берүү үчүн
сөз устаттары архаизм сөздөрдү пайдаланышкан. Колдонулуудан чыгып, архаизмге айланган сөздөр көбүнчө диний түшүнүктөр, адат салттар, тиричиликте колдонулуудан чыгып калган буюм терим аталыштары болуп саналган. Эми балдар, сүрөттө көп нерселерди, сүрөттөрдү көрүп турабыз. Мына бул тил, коомдук көрүнүш. Коомдогу өзгөрүүлөргө жараша тилдин лексикалык байлыгы дагы өзгөрүп турат. Ошого жараша балдар биз эскирген сөздөр, архаизм сөздөрү, колдонулуудан чыгып, эскирип калган сөздөр туурасында биз сөз кылып жатабыз. Коомдогу өзгөрүүлөргө жараша тилдин лексикалык байлыгы дагы эмне болот экен? Өзгөрүп турат экен балдар. Эскирген сөздөр: хан, ханзада, болуш, туулга, ыстарчын, саадак, соот. Мына балдар, бул сөздөрдү биз азыр колдонбойбуз. Себеп дегенде булар эскирген сөздөр. Эскирген сөздөр тарыхый сөздөр, историзмдер жана архаизмдер болуп экиге бөлүнөт дедик. Тарыхый, анан архаизм болуп. Эми белгилүү бир тарыхый доорго тиешелүү болуп, кийин колдонулуудан чыгып калган, бирок элдик оозеки чыгармаларда, көркөм адабияттарда, жазма эстеликтерде колдонулган сөздөр тарыхый сөздөр болот. Историзмдер деп аталат. Эми балдар, дагы эле эскирген сөздөрдү сүрөттөр боюнча эмне кылалы? Таанышып чыгалы. Мына балдар, биз эмнени көрүп, эмнелер менен таанышып турабыз? Уруят, эркиндик. Биз көбүнчө акын жазуучулардын ырларында уруят берип деп, ырларда эмне кылабыз? Ушул сөздөр көп кездешет. Уруят бул эркиндик экен. Токтогулга уруят берип деп ырларда кездешет, От араба, поезд, кырааткана, китепкана, ажайыпкана, зоопарк. Мына балдар, бул сөздөрдү эсибизден чыгарбайлы. Мындан сырткары эскирген сөздөргө төмөнкү бир канча сөздөрдү мисал келтирүүгө болот. Кементай, добулбас, нөөкөрү, маасы, чачуштук, бешман. Мурда эл арасында кеңири колдонулуп, кийин эскирип колдонулуудан чыгып калган сөздөр эскирген сөздөр деп аталат. Архаизм, тарыхый сөздөр, Вендин диаграммасы боюнча. Окшош жактары: лексиканы толуктайт, адабий тарыхый китептерде жолугат, экөө тең эскирген сөздөргө кирет. Ал эми айырмачылыктары: архаизм кайра колдонулбайт, тарыхый кайсы бир мезгил өткөндө кайталанып, келиши колдонулушу мүмкүн. Эми балдар, төмөндөгү көнүгүүнү карайлы. Манас баатыр ак күбө тонду кийип, Ыракты жакын ылгабас огу ажал саадагын асынып, темирин 8 кырдаган, 12 түрлүү сырдаган сыр найзаны карыга салып, айбалтаны белине кыстарып, сабын темир саптаган чокморду эрдин кашына илип, майданга камданып турду. Каныкей атайын Кошой карыяга арнап, анын батасын алуу үчүн айлап жылдап эмгек менен кандагай тигет. Кандагай шымды тигет, балдар. Мына балдар, бул жерде тонду, саадагын, найзаны, айбалтаны, чокморду, кандагай шымды деген сөздөр булар эскирген архаизм сөздөр. Булар кээ бир сөздөр колдонулуудан чыгып калган сөздөр, балдар. Эми балдар, экрандагы сөздөргө көңүл бөлөлү. Суп чапан, жасоолдор,
калкан, чарайна, кептакыя, чачучтук. Мына балдар, булар эскирген сөздөр, колдонулуудан чыгып калган сөздөр, кээ бир сөздөрү. Мына эми суп чапан, кымбат баалуу, ак кездемеден жасалган сырт кийим. Биз азыр чапан деп гана айтып кое алабыз, кээ бир кездерде биздин улуу кары адамдарыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз бул сөздү айтышат. Чапан, суп чапан деп коет экен. Бул кымбат баалуу кездемеден жасалган сырт кийим экен. Жасоолдор, эскирген сөздөр. Булар бай манаптардын жигиттерин жасоолдор деп аташкан экен. Калкан, найзадан, кылычтан, күрсүдөн сактануу үчүн темирден жасалган калканыч. Тегерек, төрт жарчы, ар кандай формада жасалган темирден жасалган калканыч. Баягы жаанын, октун келип тийишинен эмне кылышкан экен, калканып, калканыч катарында жасаган экен, калкан. Чарайна, төшкө тагынуу үчүн жасалган темир такта. Кептакыя, кыз келиндер кие турган баш кийимде кептакыя деген. Чачуштук, аял заты өрүлгөн чачтардын учуна тагуучу кооздолуп жасалган шурулар чачуштук деп аталган. Көбүнчө муну биздин чоң апаларыбыз, тайенелерибиз эмне кылган экен, чачтарына, өрүлгөн чачтарына кошо байлап тагынышкан экен. Болуш, Россия мезгилиндеги бир административдик бөлүнүштү башкарган адамды болуш деген экен. Алман, элдин алынуучу салыкты алман деп аташкан экен, салык. Датка, кокон мезгилиндеги мансаптык даража. Акбараң, эски мылтыктын түрүн акбараң деп аташкан экен. Айбалта, миздүү, сабы узун, болоттон жасалган куралды айбалта деп аташкан. Мына балдар, биз эскирген сөздөрдүн аталышын жана алар кандай аталган, кандайча азыркы учурда колдонулуп келе жатканын жана маанилери туурасында биз эмне кылышыбыз керек экен, биле жүрүшүбүз керек экен. Балдар анда эмесе кайрадан кайталап эскирген сөздөрдү бышыктап чыгалы. Болуш, кыз келиндер кие турган баш кийим дейт. Бул жерде туура эмес жазылып калган экен. Кыз келиндер кие турган баш кийим кептакыя деп аталат балдар. Муну бул алмашылып жазылып калган экен. Болуш бул Россия мезгилиндеги бир административдик бөлүнүштү башкарган адамды болуш деп аташкан экен. Балдар, бул жерде биз эмне кылат экенбиз? Азыркы силерге берген сөздөрдү балдар, биз бул жерге туура эмес варианттарын жазып калтырдык. Анда эмесе силер ушуну тууралап өзүңөр эмне кылып чыгасыңар? Таап чыгасыңар. Болуш Россия мезгилиндеги бир административдик бөлүнүштү башкарган адамды эмне дейт экенбиз балдар? Болуш дейт экенбиз. Ал эми алман, аял заты өрүлгөн чачтардын учуна тагынуучу жасалга деп айтабызбы алманы? Жок. Алман деп эмнени айтабыз? Аял заты өрүлгөн чачтардын учуна тагынуучу жасалга бул чачуштук. Чачуштук деп айтабыз. Ал эми датка деп эмнени айтабыз балдар? Датка деген эмне? Кокон мезгилиндеги мансаптык даражаны датка дейт экенбиз. Ал эми алман деп. Алман бул салык экен балдары. Элден алынуучу салыкты алман дейт экенбиз. Мына балдар,
Биз өтүлгөн эски сөздөрдү оңой эле таап ала алат экенбиз. Ак бараң эл башкаруучулардын өкүлү дейт. Ак бараң бул балдар эски мылтыктын түрүн эмне дейбиз? Ак бараң дейбиз. Ал эми айбалта деп эмнени айтабыз балдар? Миздүү, сабы узун, болоттон жасалган куралды айтабыз. Ал эми кептакыя кымбат баалуу ак кездемеден жасалган сырт кийим дейт. Туурабы балдар? Жок. Кептакыя бул эмне деп айттык? Бул кыздардын баш кийими дедик. Андан кийин чачуштук. Булар аял заты өрүлгөн чачтардын учуна тагынуучу жасалга дедик. Суп чапан бул эмне дедик? Сырт кийим. Кымбат баалуу ак кездемеден жасалган сырт кийим. Бий. Кимдерди айткан бий деп? Болуштарды айткан. Бийлер деп. Калкан. Бул найзадан, кылычтан сактануу үчүн темирден жасалган калканычты калкан деген экен. 10 башы, 100 башы деп баягы жоокерлерди эмне кылган экен? Айткан экен. Жасоолдор. Булар жасоолдор деп кимдерди айтабыз дедик балдар? Бул жасоолдор деп жигиттерди баягы жасоолдор байманаптардын жигиттерин жасоолдор деп эмне кылабыз дедик? Айтат дедик балдар. Мына чарайна деген бул баш кийим, темирден жасалган. Мына ушинтип балдар биз баягы эски сөздөрдү бат эле өзүбүз эмне кыла алдык? Таап, ордуна коя алдык. Анда эмесе балдар, эскирген сөздөр боюнча биз ар бир сөздөрдүн айтылышын жана анын чечмеленишин эсибизден чыгарбайлы. Маселен, китеп деген сөздү алалы. Аны Радлов Томсон чечмелеген Орхон Енисей тексттеринен таппайсың. Манаста Атүгүл Белек Солтоновдун деле сейрек кезиккен сөздөрүн карасак, Радлов менен Кашкариде битик деп жүрөт. Бул сөз азыркы тилде дагы бар. Битик бул китеп деген түшүнүктү берет. Көбүнчө балдар Манас эпосунда кездешет бул сөздөр. Ошол эле Манастан дагы бир үзүм сөз. Көк күбө соот тон кийген, көгала сындуу ат минген деген бар. Күбө деген азыркы баягы сөздү көбү түшүнбөйт. Чындыгында бул азыркы бронжилет, эски замандагы үлгүсү болгон. Урушка кие турган этеги узун сырт кийимди айтышкан экен, ок өтпөгөн. Эми эскирген сөздөр. Тилдин сөздүк курамында эскирип, колдонулуудан чыгып калган сөздөр. Мисалы хан, буурсун, булдурсун, найза, бараң, болуш, зоот, саадак, жазайыл, ак олпок, миң башы, 10 башы дегендер. Булар эскирген сөздөр балдар. Эскирген сөздөр тарыхый сөздөр жана архаизмдер болуп экиге бөлүнөт экен. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта эскирген сөздөр туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе балдар, бул жерде баягы эскирген сөздөр бир канча сөздөрдө мисал келтирүүгө болот экен. Кементай, добулбас, нөөкөрү, маасы, кептакыя, чачуштук, бешмант, хан, болуш, увазир, шах, датка, ыстарчын, эмир, жасоол, 10 башы, 100 башы, 40 чоро, айбалта, ак бараң, булдурсун, калкан, соот, чарайна,
найза жана башка сөздөр. Мына балдар, булар ескирген сөздөр экен. Ескирген сөздөрдү биз көбүнчө Манас эпосун окуп бара жатканда көп сөздөрдү кезиктире алабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү жыйынтыктап жатып, ескирген сөздөрдү туура так чечмелеп алууну баарыңарга эскертмекчимин. Үйгө тапшырма ескирген сөздөр боюнча сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып келгиле балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.